Салам алейкум. Кандайсыз? Жакшысызбы? Денсаулыгыңыз жакшыбы? Тынчсызбы? Хизмет кылып, ошонун негизинде ушул сизди дагы эске алып, ушу атайын алып келдик. Эми оорубай, денсаулыкту карап, Кудай өмүрүңүздү узун берсин. Оорубаңыз. Жалал Абад шаарындагы өз алдынча баса албаган мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга майыптар арабасы берилди. Бүгүн кала мэри Мурат Алтагаев, шаардык кеңештин төрагасы Айбек Жолдошов баштаган депутаттар тобу муктаждарга тапшырды. Шаардагы ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген 24 жаранга коляска алууга шаар бюджетинен 300 000 сом бөлүнгөн. Алдыда дагы төшөктөн тура албаган 16 адам кезекте турат. Алардын муктаждыгын жоюуну келаткан жылдагы бюджет эсебинен чечип берүү аракети көрүлөт. Мүмкүнчүлүгү чектелгендерге жергиликтүү бийлик тарабынан көңүл буруу жылдагыдан жакшырды. 3 декабрь бүткүл дүйнөлүк ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген жарандардын күнүнө карата шаар бюджетинен 634 жаранга 500 сомдон акчалай көмөк көрсөтүлдү. Assalomu alaykum. Qandaysiz? Bayramlarınız bilen. Yaxshisiz? Ha, yaxshi. Майыптарыбызга коляскаларды алып берип атабыз. Бул Жалал Абад шаарынын мэрі Мурат Алтагаев жана Жалал Абад шаардык кеңештеринин депутаттарынын төрагасы Айбек Төлөтбекович жана шаардык депутаттардын соцкомиссиясынын депутаттары тарабынан ушундай демилге көтөрүлүп, ушул жакшы самалыктар болуп жатат. Бул эң негизги, эң алгачкысы бул 3 декабрь бүткүл дүйнөлүк мүмкүнчүлүгү чектелген жарандардын күнүнө карата Жалал Абад шаарынын жергиликтүү бюджетинин эсебинен 24 коляска, заманбап жакшы коляскаларын алып, ушу жарандарыбызга таркатып атабыз.